Баткен районунун Көкташ айылынын тургуну Жаннат Каракашева чек арада жайгашкан Учкун балдар бакчасында наристе жоголуп, мекеме жабылып калганын массалык маалымат каражаттарынын биринен айтып чыккан. Андан кооптонуп, биз да балдарыбызды бул бала бакчага жибербей жатабыз деген болчу. Курганда айттык. Биз аны у жака сал десе салбады. Менин неберем бар. Биз аны жөнөтпөйбүз. Кече бир бала жоголуп, сонун менен биз аны токтоп калдык. Мына кече дан түнүгө дагы уруш болду. Сонун менен дагы биз аны токтоп калабыз, жөнөтпөйбүз, жабып койду. Бул маалыматтын чынтөгүнүн аныктоо үчүн Учкун балдар бакчасына барган учурубузда бала бакчада 100дөн ашуун жаш жеткинчектер тарбияланып жатыптыр. Мындан сырткары Жаннат Каракашева да өз небересин ушул бакчага алып келет экен. Журналисттерге берген интервьюсу боюнча сураганыбызда төмөнкүлөрдү билдирди. Кудайга шүгүр, неберелерибизди сааты менен алып келип, сааты менен алып кетебиз дедим. Эч өзүнү жөнөтпөйбүз дедим. Эмнеге жабык деди, каникул дедим. 3-4 күн мына ачылгандан бери Кудайга шүгүр келип турат дедим. Анан түнү күнү свет тажиктики өчпөйт дедим. Биздики өчөт. Мал жоголгон дедим. Мал урдалып атат. Мен бала жоголду дегеним жок. Мен чындык эле сөзүм мал жоголгон деген. Мен бала деген эмесмин. Бала бакча курулардан алдын жергиликтүү тургундар чек арага жакын жерге эмес, айыл ичине куруу демилгесин көтөрүшкөн. Бирок жер тилкеси жок болгондуктан айылдагы Шайдуллаганы орто мектебинин короосуна курулуп калгандыгын жергиликтүүлөр айтышты. Проект башка жакка которуп кетпесин деп ушул жерге чек арага курулган. Чек арага курулган, эми ушуну өкмөт колго алып биз бул жерге да патрулдарды кое берсе жакшы болот. Бирок коркунучсуз эле эми айтып койт да. Бир мемеден уруш башталып кетсе, чек арада турат бул детсад. Ошон үчүн бизге мемеден өкмөттөн ушундай патрулдарды кое берсе бизге жакшы болот. Учкун балдар бакчасынын жетекчиси Айнисаган Юнусова балдардын коопсуздугу биринчи орунда турарын жана айылдагы милиция кызматкерлери менен тыгыз байланышта иштешерин билдирди. Мындан сырткары 50 орунга ылайыкташтырылган бакчада 100дөн ашуун балдар тарбияланат. Кооптуу болсо ата-энелер балдарын алып келбейт эле деп кошумчалады. 100дөн ашуун балабыз бар. Бул жерде баларды кооптоно турган эч коркунуч жок. Бизде мынакей участковый патруль кылып турат, бизге келип байланышта болуп турушаттар, балдардан келип бизди айланып кабар алып турушаттар. Өзүбүздө дагы кароолдор бар, алар да эч жака жыгылып кетпейт. Мындан келди балдар корко турган, ата-энелер коркуп бизге бербей кое турган, эч корко турган нерсе өзү жок да. Бул жерде ошо детсадтын жоголуп калды, бала жоголду, мындай жок, анда бизде факты болгон жок. Бизде кайсы убакта эмне болсо дагы ар бир жарандарда биздин телефон немелерибиз бар, номерлерин берип койгонбуз жарандарга. Сразу чыгышат дагы ушундай иш болуп атат деп туруп, ар бир жаран өзүнчө чечишет, ар бир маселеничи. Бул бар жалган да, жалган маалыматтар катылып кетти. Баткен районунун чек арасында жайгашкан Көкташ айылындагы Учкун балдар бакчасы 2015-жылы пайдаланууга берилген. Сметалык баасы 19 миллион сом. Бул айылда бала бакча курагындагы жаш жеткинчектердин саны көп болгондуктан дагы кезек күткөндөр көп. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району.